Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Кулак сизде? Мен айта берейин. Мен өзүм бизнесменмин. Аябай успешный бизнесмен деп койсоңуздар болот. Атым Эдуард, досторум Эду деп кайрылышат. Мен Кыргызстанда жок бир долбоорду ойлоп тапкам да. Бизнес план деп койсом болот. Мындан бир нече жыл мурун аябай успешный болду. Кыргызстанда алдыңкы бизнесмендерден десеңиздер болот. Ошол бизнестин азыр үзүрүн көрүп аткан маалым. Бул бизнес аябай жакшы башталды да. Кечиресиз, кандай бизнес долбоор? Бул деген аферист энди алдай. Кое туруңуз, мен сизге сөз берем. Кечиресиз. Бул мындай да, оңой эле да. Муну мен аябай көпкө чейин ойлондум. Ойлонуп жүрүп бир жылдай планды түздүм да. Анан түзүп туруп ойлонуп ушуга келдим да. Оңой эле. Бир адам 50 000 сом берет, артынан 2 кишини жаздырат. Алар 50 000 сомдон алып келет. Мен ал адамга сразу алып келген кишиге 150 000 сом акча берем. Оңой эле. Бул схемасы ушундай. 3 жыл өттү го, эч бале жок. Эми сиз артыңыздан 2 киши алып келбесеңиз, мен сизге кайдан эмне кылып берем? Өзүңүз деле ойлосоңуз, бул мен ойлоп тапкан бизнестин схемасы ушундай да, жеке. Сиз оңой эле мына артыңыздан 2 киши жаздырасыз. Алар 2 киши 50 000 сомдон 100 000 сом болуп атабы? Анан сиз берген 50 000 сом кошту 150 000 сомду шык сизге берип коет да. Сиз ошону ойлонбой атасыз да. Сен кыйратыптырсың. 50 000ден 1000 киши берип тур го. Бирөөсүнүкүн да бербептирсиң го сен. Эмне деп атасың? Мындай да. Айтыңыз. Мен Америкага барып келдим. Америкадан келип Дубайга бардым. Дубайдан Турцияга, Турциядан Тывага, Тывадан Таиландка, андан Шри-Ланкага барып келдим да. Барып иш пландар менен жүрдүм мен аяктачы. Ойноп жүргөн жокмун. Барып кайра келсем булар арызданып каматып салды мени. Каматып салсаңар мен кайдан берем сен акчаңарды Сен кыйратыптырсың сен ошол жакта. İştep жүрдүм. Sen деген элдин акчасын эс алып жүрбөдүңбү? Я иштеп жүрдүм деп коет. Sen деген аферистсиң, акмаксың сен. Мен эл үчүн барып келдим ал жерге. Сиз кандай түшүнбөйсүз? Кечиресиз, ал жакта эмне алып жүрдүңүз? Ал жерде мен пландар менен жүрдүм да. Бул биздин эл үчүн жүрдүм менчи. Элдер барып эс алып калса, каяка барат деп мен адрестерин тактадым, билдим. Каяга кымбат экен, каяга арзан, мен кымбат жерлерде да болдум, арзан жерлерде да болдум. Атайын мен эл үчүн иштеп жүрсө дагы ушундай жаман ойлойсуңар да. Бонус. Бул супер фишка. Байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. Бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Мен ишим негизи эле мындай биздин компаниянын эмеси эмне деп койчу эле жана ураны алтын булак эл үчүн иштейт. Ак деген сөз да. Каяктагы бизнес план? Эмне бассейндеби? Океанда жээгиндеби? Же кымбат отелдеби? Мындай экен да, бизнес пландардын баардыгы теңчи. Либо бассейнде болот экен, либо саунада болот экен да. Мен ал жерде ойноп жүргөн жокмун. Түшүнүп атасыз? Мен бизнес пландар менен жүрдүм. Бизнес иштерди кылып жүрдүм. Сен кыйратыптырсың жагы. Бассейн, сауна деп коет. Тимде жер калбай калгансың. Так, бул эл үчүн барып келдим деп атасыз, Эми андай нерселерди интернеттен деле билип алса болот да. Азыр заман башка да. Ооба, мен сизди түшүнүп атам. Азыр заман башка, бирок билесиз, азыр заман ушундай болуп калды. Аферисттер көбөйдү да. Так. Аферисттер ушунчалык көбөйдү, мошенниктер көбөйдү. Шак сайынчы, ёлкин, ушундай аферисттерди элдер алданып, мен ошол аферисттерге кабылып калбасын деп мен өз көзүм менен барып билип келдим да. Бул жерде аферист сенсиң, элди алдап жүргөн сенсиң. Анан кийин да калп эле
иш bilen иштеп жүрөм деп коет. Элдин баарын алда пайданы сен эле көрүп атасың бул жерде. Бер мени 100.000 сомду үстү да 50.000 кош берин. Ой, сиз артыңыздан 2 киши жаздырбай эле дарылдай бересизби? Артыңыздан 2 киши жаздырыңыз, 150.000 сом болот. Шарт мен сизге берип коем, эмне эле болуп атасыз анчалык элечи. Жаздырыңыз да. Сиз деген планга биздин планды мен ойлоп тапкан план менен жүрбөй атасыз да сизчи. Менин схемам ушундай. Сиз түшүнбөй атасыңар. Правила менен жүргүлөчү, пожалуйста. Схемам мен. Бу жакта пайданы сен эле көрөсүң. Сен эле жыргап атасың. Түшүнбөйт такыр, түшүнбөйт. Бер акчамды. 2 киши артынан жазсын, дароо эле мен 100.000 сомду колуна шарт бере салам. Болду. Анын урчулугу деле жок. Мына 1000 киши жазылган деп атасыз, акчасын эсептеп көрсөк 5 миллион сом болот экен. Ал акчалар алар каяка кетти? Мындай да. Мен элиме рахмат. Мен бул проектти ойлоп табаар менен элечи, элдер мени күтүп тургандай болду да. Турушту чын эле. Рекламаны тарс бердим. Тарс берсем эле элдердин баары шакылдап 50.000 сомдон бери башташты. Артынан беришет, күндө беришет. Ушунчалык элдер, акылдуу элдер көп экен. Чын биз акылдуу болуп баратырбыз элдерчи. Ушунчалык элдер көп экен, артынан берип атты, артынан берип атты. Биз санап аттык, чарчадык, күндө чарчап аттык да. Ал акчаны санашыбыз керек болот, орош керек болот. Элестетсеңиз, блок акчалар. Анын сейфке салыш керек, кайтарыш керек. Элестетиңиз. Ай, сен эмне болуп чарчадың? Эмне элдин акчасын санап чарчадың? Конечно. Акмак десең. Просто ушул схеманы булар соблюдать этпей атат да. Артынан 2 киши алып келсин, болду. Ошол 1000 кишинин баары тең. Артынан 2 кишиден эле жаздырса эле болду. Мен 150.000 сомдон шак колдоруна карматмакмын да. Булар түшүнбөй атат ошону. Мен сизди түшүндүм, кечиресиз. Бу кишинин артынан 2 киши жазылып 100.000 сом берсе, сиз дароо 150.000 сом бересиз, Вот, мына сразу эле. Сиз түшүндүңүз мына сразу элечи. Макул, азыр. Анда мындай кылбайлыбы? Саламат. Мага 100.000 сом берчи. Мынакей. Бул жерде 100.000 сом акча. Артыңыздан 2 киши жазылдык. Сиз эми 150.000 сом бересизби? Ушинтип элеби? Ооба. Иә, бат элеби, иә. Бат эле. Мындай да. Менчи бул акчаны алайын. 100.000 сомдучу. Акчаны алып туруп, эмки айдын башында бербеймин силерге. Ай, мына ушинтип атпайбы? Эмки айдан аркы айда деп 3 жыл өттү. Эч балекет жок. Ужас, мен эми билбедимби? Мен бизнес планымда кичине жаңылыштыктар кеттир да. Мен дароо эле азыр ойлоно калдым бул нерсеничи. Көрдүңүзбү, мен ушундаймын да. Сразу шак ойлоно калам мен бизнестердичи мындай. Бат-баттан ойлоном да, азыр ойлоно калдым менчи азыр. Мен мындай кичине алданып атырмын мен, наоборот. Силер мени алдап атпсыңар. Мындай болуп атат да. Сиз 50.000 сом бердиңиз, туурабы? Артыңыздан 2 киши жаздырсаңыз 100.000 сом болду дабы? 150.000 сомду силерге берип койсом мен кайдан пайда көрөт элем, туурабы? Көрдүңөр, мен ошон үчүн 3-чү кишини жазышыбыз керек экен. Сиз 2 киши эмес, 3 киши жазышыңар керек, бирок Алтын булак компаниясы ушундай щедрый, ак иштейт. Ошол акцияга 3-чү кишини 30.000 сомдон жазабыз. Ошондо получается сиз 130.000 сом бересиз, мен сизге 150.000 сом берет, 30.000 сом менде калат. Туурабы? Мен да иштеп атпаймынбы ошол? Акымды алышым керек да. Бул жердечи сен эле пайда көрүп атпайсыңбы? Эмнеден эле алдап атасың баштайларды? Ой, эмне эле дарылдап атасыз? 130.000 сомуңузду коюп коюңуз, 150.000 сомуңузду алып кеттиңиз. Мен сизге понятный эле язык менен айтып атам. 130.000 мен 150.000 кайтарып бер. Вообще невозможно. Бакыл, аңкылдай беришет да. Эмне кылабыз ананчы? Мен айтып атам, 130.000 сом берсин, мына мыякта 100.000 сом, 30.000 сом кошуңуз үстүнө. Дагы бир кишини жаздырыңыз. Дароо эле мен шак эле сразу эле сизге акчаны санап берем азыр. Каяктан алам мен 30.000? Каяктан алам? 150.000 бер, анан кийин берем эсеге 30.000. Макул, аныңызга да макул бололу, Биз мунун үстүнө дагы 30.000 кошолу. Саламат, 30.000 берчи. Мынакей. 30.000. Кошолдук. Бул акчаларды кайдан аласыз негизи? Мага окшогон эле бизнесмен окшойсуз? Жок, мен деле эл менен иштейм, бирок өз маңдай тери менен табам да акчаны. Мен деле маңдай тери менен табам.
кабинетте отуруп алып акча санады, шунчалык маңдайыман терлер агат дейсиз, мындай моюнума шуркурап момунтуп агат да терлерчи. 3 миллионго жеткендечи могу бармактарың, учтарың шунчалык ооруп, мындай кыйналасың да, аябай кыйналасың да. Мынтип невозможно, просто силер билбейсиңер да, акча санап көргөн эмессиңер да. Азыр мындай кылалычы. Мен бул 130 миңди алып, аэропортко бар алып келип туруп, аны силер Бермеңиз, сиздин алдап кетет бул. Аферист. Мына ушундай кишиге анан сиздер 1000 киши 50 000 сомдон акчаңыздарды чогултуп берип алданып отурасыздар, Балким ал акчаңыздарды аябай эле жок кылып салгандар. Билбей, макул болуп алатпайсызбы? Анан кийин бул иттей байып кетпеди. Айдаган машинасын көрсөңүз, ушундай жинин келет. Жашаган үйүн айтпай эле коеюн. шунчалык апырткандарды көрүп алып, ушундай таң каласың да, болбогон эле нерсе да ушундай алдабаңызчы. 570 айдаган машинам, $73 000 эле. Просто эле ал машина, Бишкекте жайнап эле жүрбөйбү андай машиналарчы. Үйүм болсо эптеп эле бир жерде жашайм, мындай эле, тетик орто сай жакта эле, мындай эле үй деле. Эмнеге алданасыздар? Эмне үчүн алданасыздар? Ошол акчаңыздарды жөнөкөй банкка эле депозитке салсаңыздар, мына 3 жыл ичинде 50 000 сом акчаңыз 73 000 сом акча болот. Банктар алдайт тескерисинчечи. Биз алдабайбыз. Мына мо 130 000 сомду бага берсеңиз азыр 1 айдын ичинде эле, 3 жыл эмес 1 айдын ичинде сизге 230 000 кылып берип кое алам да. Менде ушундай да, мындай энергиям ушундай ашып турат да. Негизи мен бирөөгө иштебейм да. Бирөөгө иштесең болбойт деп атпайбы? Кул болгон мен өзүм иштеген адаммын да. Акча мага өзү эле келип турат. Сени дагы каматып туруп костуруш керек. Силер мени каматып эле убара болуп атпайсыңарбы? Мен аякка кирген сайын билимим жогорулап атат. Түрмөгө кирген сайын билимим жогорулап атат. Булар билбей жатат да просто. Аякта шунчалык опытный, билимдүү адамдар иштейт экен да. Мен көрүп алып аябай таң калдым. Бизнес-пландар шунчалык неге түрмөдө жатышат, мен до сих пор не понимаю. Вот вы понимаете, вот барсаңчы, шундай образованный адамдар отурушат экен да. Түрмөдө отуруп алып элечи 100 000, 200 000 сомдон дагы экен акча. Представляете? Түрмөгө дагы 100 000, 200 000 сомдон акча кирип турат экен. Биз воляда жүрүп кантип акча таппайбыз деп мен ушунчалык энергия менен чыктым да. Мотивация алып чыктым менчи. Сиз билбей атасыңар, мен аякка кирген сайын билимимди жогорулатып чыгып атам. Кечиресиз, сизге дагы бир суроо да. Ушундай аферисттерден, мошенниктерден кантип кутулса болот? Аларды кантип жок кылыш керек? Очень прекрасный суроо да бул сурооңузчу. Мен муну көп ойлоном негизичи. Азыр мошенниктер, аферисттер невозможно шаг сайын көбөйүп кетпедиби? Ёлкин-кем. Айтпаңыз. Невозможно, аферисттер шаг. Алданып атышат мага окшогон карапайым адамдар, караңызчы, байкуш десе. Анан мен мындай ойлондум да. Азыр акчам болуп калбады мендечи. Анан мен Кудай буйрса өзүмдү депутаттыкка аттанайын деп атам да. Жакында шайлоого шайлоо болгондо өзүмдүн талапкерлигимди коюп, өйдө жакка барып, ошол жерден ушул маселени козгоп, аферисттерди, мошенниктерди түп тамыр менен вообще шык жок кылыш керек болуп атат да. Бул аферисттер невозможно болуп кетти. Депутат болгондо 150 000 сом бересиз. 150 000 бүт барын берем да. Сиз дагы мындай кылышыңыз керек болуп атат атыңыз ким эле? Жеңиш мырза, мындай да. Сизде көрдүңүз, энергия сизде бар экен да, акча бар экен. Азыр сиз 130 000 сомду мага бердиңиз деп койду, мен бердиңиз деп коеюн, бердиңиз да. Сиз биздин компанияга келгенде сиз дароо эле почти золотойдон өтүп бриллиантка барып атасыз да. Сиз азыр могу жерде отуруп элечи, сизге акчалар тип капайт эте берет. Сиз азыр эчтеке кылбайсыз, отурасыз. Айлыгыңыз канча? Эми прям 20 000, 30 000 деп коңузчу, болбогон 20 000, 30 000 могу окшогон адамдар менен зачем сиз отурасыз да? Аттап отура бересиз, айына бир жөн эле отуруп эле 30-40 000 сомдон ала бересиз да. Кандай дедиңиз? Сиз дагы мындай кылыңыз да. Сиз дегенчи, мейли, эки киши жаздырбай эле коюңуз. Өзүңүз эле алып келип 100 000 сом берсеңиз, мен сизге баягы 50 000 сом коштуп 150 000 сом берип коем сизгечи. Качан алып келесиз? Азыр жаныңызда жок да? Азыр жаныңызда канча болсо ошончону бериңиз, мен дароо сизге берем. Сиз 130 000 сом бербедиңиз, сиз сарсана болбоңуз. Мен аны сизге кайтарып берем, эки эсе, көрдүңүзбү? Сиз азыр көрдүңүзбү, өзүңүздү аураңызда денежный энергия көбөйдү да. Сиз чисто акчалуу адам менен дос болуп атасыз. Кедей менен дос болбоңуз. Кедей менен дос болсоңуз, кедей болуп каласыз. Түшүндүңүзбү? Мына мага окшогон
Мага окшогон адамдардан алыс болуңуз, бирок сиз мага окшогон адамдарга жакын болсоңуз, акчаңыз ушунчалык көбөйөт. Денежный приток деген неме болот да? Неме? Диге. Азыр неме кылайын да? Жок, могу 1000 сом деле болот. Азырынчачы мындай да. Болобу? Болот. 1000 сомду алам да. Азыр 1000 сомду алам. Жок, мен тик карточкам бар. Чечип келем. Чечип келе алсаңыз деле болот. Сиз азыр жөн отурбай азыр карточкаңыздан чечип келе бериңиз азыр. Канча бар карточкаңызда? Көрөйүн да. Көрүңүз барбы? 40 000 болсо деле болот. Канча болсо ошончо алып келе бериңиз. Сиз сарсаң болбоңуз. Мен кайра ошо карточкада акчаңызды кайра сизге берем. Түшүндүңүзбү? Азыр анда бар келе алайын. Меники бриллиант уровеньде. О, бриллиант уровеньге чыгасыз негизичи. Сиз мындай болуп атасыз да азырчы мындай. Жалгыз жүрүп, ушинтип эле жүрүп атпайсызбы? Айына 20 000, 30 000 сом. Сиз кулдуктан бошоңуз. Эшикте акча агып атат. Сиз биякта айына 20 000 сомдон алып отурасыңар. Мына мен азыр миллиардер, миллионер болуп калдым азырчы. 4 айдын ичинде миллионер болуп калдым. Түшүнүп атасызбы? Мен азыр үйүмдө 4 миллион 500 000 акчам бар. Жакында Дубайга кетейин деп атам. Көрдүңүзбү? Мендей болбойсузбу? Мендей болбосуз сиз азыр. Тиги эмен барып карточкасында акчаларды карап эметейин. Сиз болсо жана 30 000 боюнча саарсына болбоңуз, хорошо? Менин атым Эдуард, досторум Эдуард деп айтышат. Жакшы.